Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 9 январь 2023 жыл. Бүгүн адаттагыдан тышкары жылкы уй тартпай, могу кородогу эки ургачы козу тууралуу тасма тартай деп чечтик. Себеби эсиңиздерде болсо, бул жерде музоо багылып жатчы. Өткөн тасмада музоо уй тууралуу тартып, аларды сатсакпы деп ойлодук элек. Ал уй музоосу менен сатылып кетти жакшы кишилерге. Анан бул жер бош калбасын деп кече күнү мал базардан ошол эки ургачы меринос, жосо кыргызча ак койдун козуларын сатып алып келип киргиздик. Баасы кызыктуу болсо 6300дөн 12600га алдык. Жаштарын болжолдоп атам, негизи бул койлорду жазгы туутка кылышат көпчүлүгү. Апрель майларда туулса, бир 8-9 айдан ашып калган козулар го деп. Өздөрү абдан салыштырмалуу кичинекей экен. Салмактары болжолдуу бир 20-25 килограмм деп болжолдоп койдум. Анан ошол жерге багып баштадык. Той тууралуу айта турган болсок, чөп бере жешип атат. Андан тышкары тамак аштын калдыктары, моундай тартылган арпа, жүгөрүнү азастан аралаштырып берсем эч нерсе калтырбай жеп атат. Сабиз жешип атат. Мындай тууралган сабизди берип атабыз. Негизи мага жакканы корого качан кирбе. Бүгүн экинчи күн баштары аштоодо да тынбай эле жешип атат. Абдан жегич болот экен, белки койлорго салыштырмалуу. Биздин койлор маарап, нары чуркап, бери чуркап, аштоого салган чөбүнүн жартысын жерге чачып, буту менен чапчып, булар болсо момпоюп берген тойдун күтүрөтүп жеп коюп эле тура берет экен. Суу ар дайым астында турат. Негизи ушул породадагы койлорду баксам деп бир кызыгып жүрдү элем. Муну бир